Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Баягы чындык ордунан козголгончо жалган дүйнөнү жете айланып келиптир дегендей, кече биз бул Гүлмира Нурмамат журналист менен баягы жолдошу тартып учуктоо процесси бар. Баягы адамдын башын көтөрүп сууга салып, муну кыргыз элинде бардык элдерде бар. Кээде суу чачуу учуктайт атап аларчы. Бул тете эмеден келаткан нерсе. Интернетте деле бар. Шоковый терапияда чочтуп тарбиялап эме деп коет да. Организмди нефти кыскасы ордуна келтирүү деген. Ошону кече биз жөнүндө кичине туура эмес мамиле кетип калыптыр. Анын күнөөкөрү бул жак. Өзү күйөөсүнө тарттырып, өзү интернетке чыгарып жүргөн экен. Аны назардын чыгарып элдин баарына реклама болуп кетиптирбиз. Ошону айтып коеюн деген. Жолдош тартып турган мына. Бул нормальный нерсе. Анан баягы эме кылдан кыйкын издеген ал Кудай сактасын туура эмес го. Мына жолдош тартып атты эле бул Гүлмира Мамат деген ушул. Мен тартпа десем болбой, өзүнүн эмесине чыгарып жүргөн экен. Ошон үчүн муну туура эле түшүнүп койгула. Эч кандай эме жок бул жерде. Туура түшүнүңүздөр. Кече бул жерде тартылган. Ойноп эле тартылып калган нерсе, бул өзү суу бүркүп учуктап илгери эле чоң элер ушундай колдончу болчу. Бул жаңы методу. Канчалаган балдар, эжелер жакшы болуп кетип атат, чочкан. Бул эч кандай зыяны деле жок нерсе. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Тынчсызданганыңар үчүн чоң рахмат. Ушундай эле оюндан от чыгат деген эле бир аз жайылып кетти. Бир өзү жайып ийген мына, аял жайып ийген. Она бир бечара болуп, журналистти сууга чөктүрөт деп чыгып кетти. Менде баары жакшы. Тынчсызданганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эч кандай коркунучтуу эч нерсе болгон жок. Илгери муну эме деп койчу, жана суу менен чочуп калган кишини байкабай отурганда суу чачуучу. Билесиздерби? Эмелер көп мунун ар кандай. Кээде баягы шишти устап эмеп койгон, ырымдап койгон эмелер бар болчу. Мунун эмеси көп экен демечи. Кээде баягы сууга түшүп, сууга чочтуп баягы ушундай нерселер көп эмес. Анан муну баягы тиги эмеге чыгарып ийген эле кийин назардын айтып чыгышты. Баягы видеону өчүрүшүпчү. Аларга да ыраазычылык, түшүндүрмө берип кетиптир да. Ошон үчүн муну эч кандай саясатка айландырбагыла. Урматтуу катышуучулар, мына экөө турат өзүн реклама кылып жүргөн эме. Гүлмира Нурмамат өзүн реклама кылып эмеге чыгарып ийген экен. Баракчасына коюп койгон экен, уже жайылып кетти. Ал баягы ошондой грубый көрүнүп кала берет мисалычы. Адам тетиги 7-8 метр жерден деле башы менен сууга кирип атат го. А бул жерде дагы ошондой кармап башты сууга учуктап коюп, бул нормальный нерсе. Ошон үчүн экөө турат. Анан мен өзүм жалгыз айтсам окшошпойт эле. Актангандай болот элем да. Ошону урматтуу эл журт турат.